Сокулук районунун Төшбулак айылынын жогору жагындагы Шабай Капчыгайын аралап өткөн Сокулук суусуна чакан ГЭС курулууда. ГЭСтин кубаттуулугу саатына 9700 киловатт-саат электр энергиясын өндүрүп чыгат. Ушул тапта гидроэлектр станциянын негизги агрегаттарын орнотуу иштери жүрүүдө. Ушул тапта Сокулук 3 чакан ГЭСинде 30тан ашык кызматкер иштеп жатат. Алар кытайлык адистер менен биргеликте агрегаттарды монтаждоо жумуштарын аткарып жатышууда. Буга уда 5 чакырымдан келе турчу суунун түтүктөрү жаткырылууда. Ана бул Кытайдын Jinlun деген компаниясы менен, заводу менен ошолор салышып атат, чогул кытайлык ишкерлер. Неме, иштармандар, иштер, кандай десем, рабочийлер. Ошол негизи. Бул трубопровод менен суу келет 5 километрдей. 140 метр напор пайда болот. Ошонун негизинде бул агрегат үчөө тең иштейт. Суудун расходу болсо 7,5 куб үчөөнө биригип. Экономичный жакшы. Гидростанциянын агрегаттары Кытайдын заводунан түз алынып келинди. Заводдун адистери өздөрү келип орнотуп берип жатышат. Сокулук 3 чакан ГЭСин июнга чейин бүткөрүп ишке киргизүү пландалууда. Азыр биз бул установка орнотулуп, азыр паранын суу обратно кеткен жактары коюлат. Ошого пара кире турган, бияктан турба коюлуп, эки нуфта коюлуп сваркаланат. Азыр ушулар сваркаланат атабыз даярдап. Буяк бүткөндөн сыртынан Төшбулактан 5 километрден турба жаткыргабыз, сваркалап. Ошолорду бияка киргизип, ошого даярданып атабыз. Сокулук 3 менен бирге бул жылы 18 чакан ГЭСти пайдаланууга берилет. Жалпы иштелип чыккан энергиянын көлөмү 385 миллион 200 киловатт-саатка жетет. Ошондой эле өлкө боюнча 37 чакан ГЭСтин курулушу жүрүп жатат. 5624 мегаваттык күн жана шамал станциялардын курулушу жүрүүдө. Жалпылап алганда Кыргызстанда 142 миллиард киловатт-саат электр энергия өндүрүү мүмкүнчүлүгү болсо, анын 14 миллиард киловатт-саатын гана иштеп чыгууда. Бул мүмкүнчүлүктүн 10%ын колдонуп жатабыз дегенди билдирет. Быйыл 18 ГЭСти пландаштырып атат ишке киргизүү. Эмне деген алардын статусу бар, өзүнүн утурумдук иш аракеттери бар. Ошол негизинде биз 18 ГЭСти ишке киргизебиз деген ушундай планды көздөп атабыз. Алар албетте өзүнүн орду болот. Эмне дегенде жергиликтүү жерлерде ар бир аймакта өндүрүлгөн электр энергияны ошол аймакка жеткизип, жоготуулар, техникалык жоготуулар, электр жеткизүү иш аракеттерди төмөндөйт. Ошого жараша авариялык өчүлөр дагы, анан сапат электрдин сапаты да көтөрүлөт деп мен ишендим. Акыркы 4 жылдан бери өлкөдө массалык түрдө чакан ГЭСтердин курулушу башталганы менен жергиликтүү калк тарабынан тоскоолдуктар болууда. Алар суубузду булгап жатасыңар дешип, жол тосушуп, курулушчуларга бут тосууда. Мындай көрүнүштөн улам президент Facebook социалдык баракчасы аркылуу элге кайрылды. Өзүбүз суу башында отуруп алып, башка өлкөлөрдөн электр энергия сатып алганыбыз өтө уят иш. Ошондуктан ар бир жергиликтүү бийлик өкүлү силердин аймагыңарда курулуп жаткан чакан ГЭСтерге мейли менчикпи же мамлекеттикпи максималдуу түрдө жардам бергиле. Ал эми жергиликтүү тургундарга айтарым, курулуш иштерине тоскоол болбогула. Курулуш иштери күндүз жүрөт. Эртең менен эрте суу булган электе таза суу алып алгыла. Ыңгайсыздыкка 3 ай чыдап койгула. Курулуш иштери көп болсо 3 ай жүрөт. Курулган ГЭСтер өмүр бою мамлекетибизге, өзүңөргө жана келечек муундарга кызмат кылат. Ошондуктан курулуш иштерине өзүм билемдик менен тоскоол кылбагыла. Келечек муундарга кызмат өтөп кетели. Мамлекет башчы жарандарга кайрылып жатып, келечекте импорттон кетип, өзүбүздөн чыккан электр энергиясын ички керектөөнү толук жаап, ашканын экспортко кетирели деген максат көздөлүп жатканын билдирген. Ошондой эле суунун башында туруп жарыкты сатып алуу туура эмес экенин, буга чейин энергетикада чабал саясат жүргүзүлгөндүктөн ушул абалга келгенин кошумчалаган. Өзүңөр билесиңер, эң эле чоң азыр Камбарата бир ГЭСи. Ошонун инфраструктурасын азыр куруп бүтүп атат. Мисалы туннелин бүттү, жолун бүтүп атат, электр энергияны 110 киловольт алып барды, рабочий поселогун башкаларын куруп атат. Азыркы мезгилде ТЭО деп коет, технико-экономический обоснованиясын кайрадан карап, Всемирный банк менен. Анан дагы инвесторларды чогултуп, Казакстан, Өзбекстан, анан Кыргызстан үчөө бирге курабыз дебеди. Ошолордун инвест программасын иштеп чыгып, ошолордун үстүндө дагы башка ГЭСтерди куралы деп атат.
Бүгүнкү күндө өлкө 3 миллиард киловатт саат электр энергиясын 3 сом 50 тыйындан сырттан сатып алат. Ал эми элге 1 сом 11 тыйындан берет. Ортодогу 2 сом 39 тыйынды мамлекеттик бюджеттен субсидиялайт. Аны төлөөгө 8,5 миллиард сом жумшалат. Каражат жарандардын төлөгөн салыктардын эсебинен каржыланат. Дүйшөн Шаршанбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.